Башкаруу агымы тууралуу айтып берейин. Башкаруу агымы деген бул эмне? Англисче conditionals, орусча условный оператор деп коет. Эми бул жерде жалаң эле операторлор жөнүндө эмес. Бул код аткарылыштын бир бутактанып кетүүсү, тармактанып кетүүсү жөнүндө сөз болуп атат. Ошон үчүн мындай кененирээк айтыш үчүн башкаруу агымы деп койдум. Көбүнчө if, elif, else деген операторлор менен, ушул ачкыч сөздөр менен жазылат. Азыр мындай бир мисал келтирейин дейли. Буга чейин көрсөттүм да кандай иштейт экен. Кандай бир шарт текшеребиз. Ошол шарт аткарылса, могу бутак аткарылсын дейбиз. Ал шарт эмес, бул шарт аткарылсын да, бул аткарылсын дейбиз. Болбосо, калгандардын баары биякта кете берсин, могу бутакта аткарылсын дейбиз да. Бул жерде кичинекей бир оюнчук мисал дейли. Адам жашы жазылды дейли, анан бул бир аппарат текшерет экен. Жашың канчада? Мисалы паспортду көрсөттүк, жашың 18ден кем болсо кечиресиз, добуш бергенге сиз өтө жашсыз деп коет да. Жаш 18 дегенде добуш бергенге биринчи келиптир, сиз жашыңыз жетиптир, куттуктайбыз деп анан өзүнчө буларга өзүнчө кандай бир маалымдоо көрсөтүлүп атат. Ал эми андан жогорурактар 18 жашка чейин, 18ге барабар, 18ден жогорулар биякта болот. Андан жогору болбосо дегенде, бул болбосо, демек бул болот. Добуш берсеңиз болот деген жазуу чыгат. Кеңиз ошону код катары жүргүзүп көрөлү. Добуш бергенге жашыңыз жетиптир, куттуктайбыз. 12 деп коелу мисалы. Добуш бергенге сиз өтө жашсыз. Мисалы 72 дейли. Добуш берсеңиз болот. Көңүл буралы бул жерге. If деп жаздык. Эгерде жаш алып салыштыруу жүргүзүп атабыз. 18 дейли. 18 дегенде мисал болсо мындай алып койсок болот. Age check деген бул өзгөрмөгө чарп да коюш мүмкүн да, кээ бир жерлердечи. Көбүнчө ошондой болот. Бул жөн эле 18 деп жазып койсок, кээде ал эмне болгон сан болду экен деп таң калышы мүмкүн да адамдар. Age check limit деп койсок болот. Эгерде биз бул жөн эле санды бербей, ал санга кандай бир аталыш берип койсок, өзгөрмө кылып коюп койсок, мына жерде константалар өзгөрбөгөн сандарды көбүнчө биз мындай чоң топкор менен жазып коебуз, константа депчи. Мында чыгарып койдук. Ошондо адам, кодду окуган адам түшүнөт да, бул мындай сан турбайбы депчи. Жөн эле 18 деп койсок, ал эмне болгон 18 килограммбы, 18 метрби, километрби эмне депчи. Мындан бир татаалыраак да ситуация болушу мүмкүн. Бул жерде эми жөнөкөй эле болуп атат да, age деп жазылып атат, түшүнүп атабыз, добуш берүү жөнүндө болуп атат. Мындан татаал учурларда ошондой кандай бир сыйкырлуу сандар эмес, түшүнүксүз жөн эле сандар эмес, ошондой константага чыгарып койгон абдан маанилүү. Демек, if деп жаздык, бир салыштырылуучу нерсе, анан салыштыруу оператору, анан да оң жак, сол жагы, салыштыруунун оң жактагы чоңдук, сол жактагы чоңдук, тескерисинче. Андан кийин кош чекит кетти. Кош чекиттен кийин жаңы сапка өттүк. Жаңы сапты өткөндө бу жерде 1, 2, 3, 4 мындай 4 боштук коюлат. 4 боштук коюлат. Анан код иштетсек иштейт да. Синтакс ушундай. Анан elif бул Python тилинде, башка тилдерде else if деп жазылат. Python тилинде кыскартып elif деп коюшкан.
атайын өздөрүнүн бир ситуация болгон окшойт. Else if деп экөөнү өзүнчө кылбай мына бир сөз болсун депчи. Ошондой. Бу жерде экинчи шарт кетти, анан else кетти. Бу жерде мындай суроо жаралышы мүмкүн да. Эмне үчүн бу жерге 2 жыл if коюп койсок болбойт деп. Бу жерде if бар, биякта да if, анан else депчи. Мындай учурда эки текшерүү тең аткарылып кетиши мүмкүн да. Биринчи могу аткарылат. Анан сөзсүз могу текшерүү аткарылды, анан бул текшерүү, анан кийин ушул эгерде age мисалы 12 болсо, келгиле 2 деп коелу, көрөлү эмне дейт экен. Добуш бергенге сиз өтө жашсыз деди. Анан бул жерден туура эмес. Так, age барабар age check limit 18. Age. Добуш бергенге сиз өтө жашсыз. Добуш берсеңиз болот. Эмне үчүн добуш берсеңиз болот болуп калды? Анткени 18ге барабарбы деп текшерди. Жок, барабар эмес десе. Барабар эмес болсо анда маяка кете берсин деп койду да. Ошондо бияка аткарылды. Анан могу экөө тең аткарылып кетти. Биз болсо elif десек, могу бардыгы бир ушундай чынжырдын уландысы деп түшүнөт да. Ошондо бияк эгерде бияк аткарылса, анда буларды карабай эле коеюн, бияка кирбей эле коеюн. Могу жер аткарылсын да болду деп токтоп калат. Биякта өзүнчө if кылып койсок, бул өзүнчө турбайбы деп анан кайра бияка кире берет да. Ошон үчүн байкаңыздар, if, elif, else. Эгерде бардыгы мындай бир логикалык блок болсун десеңиз, анда if, elif, else кылышыңар керек.